Ташиевке кандай жаза берилиши мүмкүн? Учурда 1-май райондук сотунда тараптар жарыш сөз сүйлөөдө. Анда прокурор 75-чилердин иши боюнча фигуранттарды 9 жыл эркинен ажыратууну өтүнгөнүн бизге Өздүк булактар билдирди. Алардын арасында УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев менен экс-спикер Нурлан Тургунбек уулу да бар. Октябрбы мен вице-премьер кылып дайындалгам. Андан кийин 100 күн иштедим кыска мөөнөттө эле. Анда ошол дайындангандан кийин 1 ай өтпөй туруп, Матраимовдун жанакы Эльдорадо, анан квартираларын, пентхаустарын, жанакы спорт комплекс эмеде үсү жакта на южных воротах. Ошонун үстүндө бир чоң World Class үстүндө деги пентхаустар бар болчу. Ошону деген мыйзамсыз эле өзүмө жаздырып алам деп, анан мени кол кой дейт да. Любой адамдын мээси иштеш керек да. Бүт элек нерсеге кантип кол коем мен? УКМКнын сот прокуратура кызматкерлеринин кайдыгерлиги, жоопкерчилиги адамдын тагдыры менен ойногондорубузга ошо түрткү болуп атат. Бул мындай болгон. Ушул мен кененирээк айтпасам, эки соос менен кантип бүтүрөм. Маселени кыска айтсаңыз, анан жетишсеңиз историясын айтып бересиз. Бул мындай болду. Коштөбө деген айыл бар бизде. Ошол жерде футболдук, жана кичи футболдук аянттын курулушу башталган. 70% бүтүрүп калып, анан кийин жерге жаткыра турган газон эле калганда, тиги материалдарын алып келип суук түшүп калып, ал токтоп калган жумуш. Ал менин уулум да ошо как раз инспектор болуп иштеп турган кезибизде, бул Нарындагы башкармалыктын. Анан ал да комиссиянын мүчөсүндө болот. Анан баардык материалдардын баары толук болгондуктан, тиги подрядчик болсо кепил катын берген, биз бүтүрүп беребиз деп. Анан ошол негизинде комиссиянын мүчөлөрү кол коюп коюшкан. Неге анан бүт электе кол коюп берет, бүттү деп? Эми ошолго менин уулум кол койбой атпайбы? Анан кол койгондордун ичинде кылып коюп атпайбы? Ал кол койбой калган себеби, ал жетекчи өсү Кочкорго командировкага жиберилген ошо кезде. Ал буйругудан турат. Сиздин уулуңуз кол койгон эмес, бирок кол койду деп күнөөлөп коюп атчы. Кол койду деп күнөөлөп. Ошолбу проблемаңыз? Ошол проблема. Эми бардыгына бардык. Сотко бардык. Райондук сот болсо мойнуңа алгансыңар деп. УКМКнын тергөөчүсү тергеп туруп, бүт эле анын жетекчи кол коюп печат басып аткан жетекчини куткарып ийип, аны менин уулумду кармап атышпайбы? Кол койбогон уулума мыйзамсыз иш козголуп атат. Карагыла, бул эгер чындап эле бул аксакал айтып отургандай болсо, бул өтө бир адилетсиз иш да булчу. Башчыларын, кол койгондорду кое берип коюп, анан жебеген мантык акча төлөдүк, бул кишинин уулуну эме кылган болбойт андай. Түшүнүктүү эле. Аягында ал эми баягы экинчи жагы да бар да, көрдүңөрбү? Мына 70% бүт элек бүтүп, анан калган 30% бүт элек кезде бүттү деп кол коюп берди дейт. Любой адамдын мээси иштеш керек да. Бүт элек нерсеге кантип кол коем мен? Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. 2013-жылы үй сатып алгам. Бирөөнүн менчиги экен да. Ал мурун мекеме экен, акционерлик общество экен. Анан 2024 экен булар мени чакырып, жериңиз көп экен, бериңиз. Мен бербей жүрдүм, 6 ай сүйлөштү. Анан 2025 өткөзүп бериңиз, үйүңүздү 40 сотук менен бөлүп беребиз, калган жерин арендага алыңыз деп өкмөт 2 бөлүп токтом чыгарып берген. Ал чыгарып берип, өкмөтүбүз бошоп алып кетип калды. Анан мен өткөзүп бердим. Өткөзүп берип, эми бербейсиң десем бербейди ушул убакка чейин.
Нягыларын мен барбаган жерим канча. Бишкекке бардым. ГКМБ Сискада берген. ГКМБ жерлерин мыйзамсыз деп алышкан. Кызың кетип бар болчу мен. Берип коюңуз дейт. Жарымыңыздын болсо өзүңүзгө калтырабыз дейт. Макул деп баарын мамлекетке жазып берет. Жазып бергенден кайра бергенге болбойт экен, мыйзам жол берип экен деп ошол бойдон таштап коюшкан. Добровольно өткөрүп берип койгон. Азыр кайра мамлекетке катталып калгандан кийин бул кишиге менчикке берүү жолун таппай атышат госрегистр. Менчикке болбосо 49 жылга бергиле дейм. Мамлекет антип алдап койбой калат аны. Добровольно өткөрүп бер деп анан добровольно өткөрүп берсе кайра. 49 жылга бергиле, мыйзам жол берет да 49 жыл. Муну азыр ГКМБ менен кайра кайтаруу ошо жолдорун карап атабыз. Деу бериптир, сатыптыр, кызыл китебим бар деп атат, колунда турат дегене кызыл китеп. Анан расходтун ким төлөп берет муну? Мен Терек айылынан, атым Эрлан. 99-жылы транспорт министрлиги жана Нарын областык 3-пулат мекемесинин буйругу менен Деу мекемесине тиешелүү 44 сотик жерди раматтылык атама сатып алган экен. Ошо 99-жылдан бери пайдаланып келебиз. 2017-жылы кафе жана 3 кишилик банкетный залы менен кредит алып, мал сатып, соода саттык кылып, кыйынчылык менен салып, бир 30 миллион, 35 миллион тегеретесинде чыгым кеткен. Эми иштейли десек, сот иштери болуп, тоскоолдук жаратып жатат. Ушул күнгө чейин налог төгүп келебиз, жумуш орундарын түзүп, иш алып барып келебиз. 15 январь 24-жылы Нарын областык административдик сотунун чечими менен мөөнөт өтүп кеткендигине карабай, кызыл китепти жокко чыгарып салган. Ошол боюнча соттошуп келебиз. Ал эми 99-жылда токтом менен кадастрга каттап берүү боюнча арыз жазып барсак, кадастр мекеме каттабай жатат. Соттук иштер жүрүп жаткандыгына байланыштуу деп. Ушул боюнча сизден жардам сурап өтүнөбүз. Эмне бизнес ачтым дедиңиз? Канча вложение болду? Кафе ачканбыз, банкетный зал менен тойкана. Каерде, ушул жердеби? Ооба, Круговойдо, Актал районунун киребизде. Анан эмне проблема? Ким берген? Жер суу көзөмөл берген го. Деу мекемеси берген. Деунун имаратын сатып алгансыңар. Сотко Деу берип атат азыр. Прокуратура берип атат. Ошо прокурат Кечиресиз, Казиев боюнча, ошондой. Бул Деу мекемеси, дорожно-эксплуатационный управление боюнчачы, ошондой жерлер мыйзамсыз сатылып кеткен мурдачы. Ошол себептен административдик сотко прокуратура кайрылып, ал мурдагы буйруктар жокко чыгарылган. Эми анан бул кишинин салган акчасы эмне болот аяканан? Деу бериптир, сатыптыр, кызыл китебим бар деп атат, колунда турат дегене кызыл китеп. Анан расходтун ким төлөп берет муну? Макул прокуратура. Мен прокуратураны деле күнөөлөбөйм эми. Да, ошол коррупция нелер саткан да мунучу. Деунун башчысыбы же ошол андан жогоркуларыбы чөнтөккө урган да акчанычы. Убагында. Анан бунун убалына калып атпайсыңарбы азыр эми? 1,5 гектар жер, ошондойбу? 1,5 гектар жер, ошого сиз мындай кайрылсаңыз, сиз областтын жетекчилери эле карагыла. Облустук прокурор жазып атабы ошондо? Облустук жетекчилери карап, бир мыйзамдуу жолдорун таап, чекитти коюп бергиле. Бул киши да күйүп кетпесин да, кафе салгам килтейген деп атпай. Канча акча короттуң эле? 30 миллион сомдун тегерегинде, отур. Түшүнүктүү, Атам Раматтылык атам ошол убакта алган, анан агыштагы 2 жыл болду көз өтүп кеткен. Карап, териштирип, анан кийин мыйзамдуу жолдорун таап, мага далаш деп коесуң. Баягы министрге миң айткандан көрө сизге бир айткан артык. Мен Абышбаев Качкынбек, Баетов Айлы, Аксакалдар кеңешинин төрагасы. Эми алдыда райондун акими абдан жеткиликтүү айтты, 27 долбоор боюнча. Биз мурунда тааныштык эле. Эми сизден өтүнүч ушунун ар бирин көзөмөлүңүзгө алып, бир толук этегине чыгарып бергенге, ушу Акталага бир көз салып, шефке алып берсеңиз. Себеби алыскы районбуз. Баягы министрге миң айткандан көрө сизге бир айткан артык. Ишенебиз сизге. Анан эми көзөмөлгө алабыз. Ар бир районго ошол кийинки жылдын бюджетинен, кийинки жылдын бюджетинен акча бөлүштүрөбүз. Анан ушу нарынды кыдырып баштаганда эле карасам, баары сүйлөшүп алганбы? Баары эле 1 миллиард деп келет. Рахмат. Беребиз, канча керек болсо ошончо беребиз. Башталган иш бүтөт акыры бир күнү. Бу жерде Баетов Нарын жолу 2 фронт менен иштеп атат, 2 фирма. Бизден
кетип аткан абдан жакшы. Буга эл жакшы баа берип атат. Айтып коюшубуз керек, нарындан бери баштаган фирмага кичине камчы керек, камчы чаап коюш керек. Шуну министрге бир катуу айтып койсоңуз абдан жакшы болот эле. Көзөмөлгө алсын. Биз эми 2-3 күндө эле бир барып атабыз, Жылдыз көл болуп кетти. Сыйырып салып эле кетип атат. Басуу иши жок. Машиналар талкаланып атат. Ушуну бир дагы катуураак айтып койсоңуз. Анан күндө айтамын, күндө айтып атам. Бул боюнча акыркы 3 жылдан бери биз бүт техникаларды алып берип, илгерки 2020-га чейин почти Минтранс жол жасачу эмес. Барын эле подрядчикке берип эле, ал чет өлкөлүк подрядчик, ички подрядчик ушинтип келген. Азыр биз тескерисинче 1000ге жакын техника алдык окшойт, республика боюнча жалпы. 1500, мына даже 1,5 болуп кетиптир мына. Бардык техникаларды алып берип атабыз дагы, анан мындан ары Минтранс өзүң басасың деп атабыз. Булар жаңыдан тажрыйба алып атат, жана арызданып атат кээ бир жерлерде жолду начар басып койду деп. Аны туура түшүнүшүбүз керек. 30 жыл эч ким иштебесе каяктагы тажрыйба болот? Жалаң жеке менчиктерге берет, анан алардан бөлгөн акчадан 10%-ин чөнтөгүнө алат, министр алат, премьер алат, президент алат, ошентип алып келген 30 жылдан бери. Азыр биз бүт Минтрансты жандандырып атабыз. Ар бир райондо бирден илгеркидей ДЭУ туруш керек. Керек болсо жана асфальтты укладчыгы кошоп туруш керек дагы. Райондун ичинде эмне жол болсо Минтранска эле беришибиз керек. Эме деп туруп. Ошондо эки эсе арзан болгон болот. Жеке жакка берсең ал пайдасыз иштебейт. А биз эмгек акы төлөп берип атабыз, техникасын алып берип атабыз, запчастын алып берип атабыз. Анан керектүү гана инертный материалдарын сатып беребиз, болду. Ал пайдасы жок иштейт Минтранс. Ошогон алып баратабыз мынакей. Анан бир жылда бир эмес же бир айда эмес, күнүгө айтып турам буга. Түнкү саат кээде 3-тө чалам, моягың деген мондай пробка болуп атат неге деп. Жана Бишкектин тегеректериндегилерде. Түшүндүңүз мына элдин да талабы ошол.